Кыргызстан көп векторлуу тышкы саясатын байсалдуу жүргүзүүдө. 2025 жылы Садыр Жапаров чет өлкөлөргө 20дан ашык сапар жасады. Президент башка өлкөгө сапар менен барганда сөзсүз аэропортко, негизги көчөлөргө, иш чара өтө турган жайларга Кыргызстандын мамлекеттик туусу илинет. Кыргызстандын туусу Пекин шаарындагы Шоуду эл аралык аба майданында желбиреп, Садыр Жапаров Бейжиңге мамлекеттик сапар жасады. Дүйнөнүн ири экономикасынын ээси болгон Кытай менен стратегиялык алака баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине чыкты. Мы желаем и стремимся к всестороннему сотрудничеству с нашим добрым соседом и верным другом Китаем на основе взаимовыгодного сотрудничества во имя процветания и благополучия наших стран и народов. Кытай негизги соода жана инвестициялык өнөктөш. Алдыда товар айлантуунун көлөмү артышы мүмкүн. Буга Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу негиз түзөт. Ал аркылуу Кытайдын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жүгү Европага чейин тез жете баштайт. Кыргызстан дүйнөлүк логистикалык жана транспорттук тармактын негизги оюнчусуна айланат. Кыргызстандын Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Тажикстан менен соода жүгүртүүсү солгундап кеткен эле. Чырдын өзөгү чек ара болчу. Бул маселеге чекит коюлуп, Кыргыз-Тажик чек арасы такталып, зым тартылууда. Чек ара маселесинин толук чечилиши жөн гана жетишкендиги эмес, бул өлкөнүн коопсуздугу жана толук көз карандысыздыгы үчүн кепилдик. Тажикстан, Өзбекстан менен чек аранын тогошкон жери боюнча келишимге да кол коюлду. Муну менен 3 өлкө эң татаал деп сыпатталган Фергана өрөөнүндөгү маселенин түйүнүн биротоло чечти. Азыр бардык форматтарда ООНда айтылды, Японияга барганда айтылды, Америкага барганда айтылды, андан кийин бул акыркы жолу Москвага барганда дагы бардык биздин партнерлор бул ушулку жылдын чоң жетишкендиги деп баалашат да. Ошондуктан Садыр Нурзоевичке тынчтык премиясын берди. Бул чоң иш. Жалаң эле биздин элибиздин ошо түштүктөгү жашоо шарт эмес, жалпы борбордук Азия керек болсо дүйнөлүк саясатка таасир этип турган окуя болду да. Бул кадам менен Борбор Азияда кызматташтыктын, ишенимдин жаңы доору башталды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Гутерриш мырза дагы айтты, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасынын бүтүшү бул бардык мамлекеттер үчүн чоң үлгү деп мен ойлоп атам. Бул быйылкы жылы эмес, келечекте дагы көп мамлекеттерге бул үлгү болуп берет. Чек ара сызыгы такталган соң Тажикстан менен карым-катыш жанданып, жабык турган өткөрүү бекеттери ачылды. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон Каса Миң долбоорунун алкагында 500 киловольт датка сук аба чубалгысын ишке киргизди. Уникальный проект. Особенно для нас. Да. Каса Миң долбоору Кыргызстан, Тажикстандан Афганистан, Пакистанга электр кубатын экспорттоого жол ачат. Сөз болуп жаткан Пакистан Түштүк Азияда жайгашкан. Бул өлкө менен энергетикадан сырткары билим берүү, экономика, укук, маданият, туризм чөйрөлөрүндө кызматташтык бекемдемей болду. Мындай сүйлөшүүлөр Садыр Жапаровдун Исламабадка болгон сапарында орун алды. Бул алаканын соңку 20 жылдык тарыхындагы эң жогорку деңгээлдеги сапар. Ага Пакистан тарап өзгөчө маани берип, президенти да, премьер-министри да тосуп алды. Пакистандын биздин дагы улуттун кызыкчылары дал келет. Өзгөчө коопсуздук маселеси боюнча, экономика боюнча, энергетика боюнча, туризм боюнча. Пакистанда мына билесиңер, Пакистандан келген студенттер Кыргызстанда көп окуйт. Алар дагы барганда мен ойлойм, жакшы пикир, жакшы ой жаратат да. Пакистан менен сооданы 10 эсе көбөйтүп, транспорттук транзиттик потенциалды кеңири колдонуу максаты коюлду. Пакистан деңиз порттору менен белгилүү. Бир эле Карачи портунан өлкөнүн тышкы соодасынын 60% өтөт. Порт инфраструктурасы өнүккөн дагы бир өлкө Египет. Мисирге мамлекеттик сапар уюштурулуп, Африка континентине эгемен Кыргызстандын лидери алгач ирет расмий визит жасады. Биз Африкага биринчи жолу ошо визит менен бардык. Аякта Египеттин жетекчилиги менен, президенти менен сүйлөшүп, эки тараптуу
документтөргө кол койдук. Мисирде Кыргызстандын элчилиги ачылат. Бул өлкөнүн тышкы саясатын Африка континентинде ишке ашырууга өбөлгү болот. Баса, Африкадагы биринчи элчилик Эфиопияда ишин баштады. Көптөгөн Африка мамлекеттерди муну абдан жылуу кабыл алышты да. Анткени Эфиопияда Африкалык кеңештин штаб-квартирасы бар. Ошондуктан биз ошо Эфиопия аркылуу бардык Африка мамлекеттеринин иштегенге мүмкүнчүлүк алдык да. 2025 жылы дипломатиялык алака түзүлгөн өлкөлөрдүн саны 13кө көбөйдү. Натыйжада Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна мүчө 185 өлкө менен дипломатиялык алака түздү. Дипломатиялык мамилени түзгөндө жалаң эле биздин калыбы таандык эмес. Ошо биз нота жибергенде ал мамлекеттеги кызыктар болуш керек. Ошол дүйнө жүзү дагы Кыргызстанга кызыктар, Кыргызстандын аброю өсүп аткандан кийин, ички саясатта тынчтык болуп аткандан кийин, өнүгүү болуп аткандан кийин алар дагы баягы Кыргызстан менен кызматташалык деген бир ой пикирлери бар да. Алака Перс булуңундагы Бахрейн корольдугу менен чыңдалууда. Дипломатиялык алака түзүлгөн 31 жылдан бери биринчи жолу кыргыз лидери расмий сапар менен Манамага барды. Король менен кезигип саясий, соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык байланышты бекемдөө макулдашылды. Ал Бахрейн менен жогорку деңгээлде мындай байланыштар түзүлөт болчу. Эки тараптуу көп сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан жакшы эки тараптуу документтерге кол коюп келдик да. Бул дагы болсо ошо биздин бул араб булуңундагы мамлекеттердин дагы бир жагы бир эшигин ачтык да. Түштүк чыгыш Азияда жайгашкан Малайзияга да соңку 30 жылдын ичинде Кыргызстандын президенти жогорку деңгээлдеги сапар жасаган эмес. 2025 жылы тарыхый визит жасалып, Садыр Жапаров Малайзиянын президенти, премьер-министри, сенатынын төрагасы менен сүйлөшүү өткөрүп, бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Малайзия бул биз үчүн эң ишенимдүү партнерлордун бири, анткени булар жанагы Түштүк Азия мамлекетинде эң мындай өсүп, өнүгүп, анан чоң авторитети бар мамлекет да. Ошондуктан бул Малайзия менен дагы биз баягы байланышыбызды жаңылап, сүйлөшүп, кызматташтык баягы мамилелерди кайра түзүп, алар менен дагы бир топ жаңы документтерге кол коюп келдик. Жогорку деңгээлдеги сапарлардын алкагында ошол өлкөдөгү мемориал, мавзолей же улут үчүн курман болгондордун эстелигине гүл коюу эрежеси калыптанган. Кыргызстанга келген жогорку даражалуу меймандар жеңиш аянтына же болбосо Ата Бейит мемориалдык комплексине келип гүл коюп таазим этет. Ата Бейиттеги 1916 жылдагы каргашалуу окуянын курмандыктарына арналган мемориалга гүл койгон Монголиянын президенти. Бул сапар кыргыз-монгол кызматташтыгын чыңдады. Экономика, билим берүү, айыл чарба, маданият тармактары талкууланып, маанилүү документтер кабыл алынды. Кыргызстан менен Монголиянын элдерин тамыры терең тарыхый жана маданий алакалар, жалпы көчмөндөрдүн салттары жана руханий баалуулуктары байланыштырып турат. Алар биздин мамилелерибиздин мүнөзүн аныктайт. Монголияда 20 миңге чукул этникалык кыргыз жашайт. Аларга Кыргызстан мектеп салып бермекчи. Баса, Кыргызстан чет өлкөдө салган алгачкы билим уя Азербайжандын Агдам районунда жайгашкан. Айкөл Манас деп аталып, аянты 8000 чарчы метрден ашат. Эта школа Кселя Хадырлы служит символом дружбы нашего народа. Төгөлүк достук, союздаштык жана өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол койгондугунун 25 жылында Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Орусия негизги соода жана инвестициялык өнөктөш. 2024 жылы Кыргызстандын жалпы товар айлантуусунун 22% Россияга туура келген. В прошлом году товарооборот увеличился на 13,6% до рекордных 4,1 миллиарда долларов. И в январе-сентябре прибавил еще 17%. Товар айлантууну 5 миллиард долларга жеткирүү, миграцияда жүргөндөргө татыктуу эмгек шарттарын түзүү жана өз ара аракеттенүүнүн жаңы багыттарын аныктоо Путин менен Жапаровдун сүйлөшүүлөрүнүн өзөгүн түздү. Бензин маселесинен баштап биздин жаштарды Россияда окутуу маселесине чейин. Жолсо Кыргызстанда мына кыр суу маселесин ошол жака жаңы кампустарды курабыз деп
каражат бөлүнүп уже чечилди да. Биздин мигранттар маселе боюнча дагы бир топ жеңилдик беребиз деп айтышты россиялык расмий делегация. Ошол себептен мен ойлойм бул жерде буюрса баардыгы жакшы болот. Путиндин Бишкек сапарында 10 чукул документке кол коюлду. Жалпысынан 2025 жылы 633 эл аралык келишим жана документ иштелип чыкты. Анын 163-ü эки тараптуу, 470-и көп тараптуу келишимдер. Жыл ичинде КМШ, ЯЭП, ТМО, ЭКУ сыяктуу уюмдардын алкагында кызматташтыкты бекемдөө аракети жасалды. Саммит эл аралык иш-чаралардын алкагында Кыргызстан өз демилгелерин көтөрүп, жеке өзүнүн эле эмес, башка өлкөлөрдүн да кызыкчылыгын илгерилетти. Афганистанда эмне болуп атат? Жакырчылык боюнча. Африкада эмне болуп атат? Жалпы согушка каражат сыраптабай, андан көрө ушу элдерибиздин дүйнөдө тынччылык орногонго, элдер мамлекетти түптөгөнгө, мындай өнүккөнгө бир үгүт түштү. Бул дагы чоң нерседер. Бул Ген ассамблеясындачы дүйнөгө тарады сөз. Дүйнөдөгү чакан мамлекеттердин маселесине Бириккен Улуттар Уюмунун көңүлүн буруу максатында Кыргызстан 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өзүбүздүн талапкерлигибизди көрсөттүк. Борбор Азия плюс форматында бир нече диалог болду. Чөлкөмдүн геосаясий мааниси артып, кызматташууга коңшу Кытайдан баштап Япония, Европа өлкөлөрү жана АКШга чейин кызыгууда. Япония менен анан Америка менен жогорку деңгээлде саммит өткөрүлдү. Бул да болсо бул иши мамлекеттин ортосундагы баягы жаңы байланыштарды, жаңы кызматташтыкты дагы биздин ушул жылы же аркы жылы биздин келечегибиз кандай болот, бул жөнүндө дагы ой алмашып, жакшы пландарды түзүшүп келдик. Стабилдүүлүк орнойбу же орнобойбу? Булар дүйнөлүк саясатка таасир бере алабы же бере албайбы деген күмөн болчу да. Азыр болсо Кудайга шүгүр бир жакшы нукка түштү. Мен ойлойм, бул эң негизги себепкердин бири болду. Борбордук Азия көңүл бурганы. Коопсуздук маселелери боюнча мисалы пикирибиз бир. Чогуу иш-чараларды көрүп атабыз. Бардык борбордук Азия мамлекеттер ушул эле терроризм, наркотрафик, башка бир мындай өтө мурун кыйынчылык жараткан нерселер болот. Баягы биримдик болсок, албетте бүт маселелерди чечебиз да. Борбор Азиянын 3 өлкөсү жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Уюмдун тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоодогу ролун күчөтүү Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы төрагалыгынын артыкчылыктуу багыты болду. Надо отметить, что Кыргызстан традиционно очень ответственно и конструктивно подходит к работе в организации в рамках ОДКБ. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммити өтүп, Кыргызстандын төрагалыгына жогорку баа берилди. 2026 жылы Орусия төрагалык кылат. Кыргызстан өзүнө жүктөлгөн эл аралык милдеттенмелерди так аткарып келет. Эл аралык айдыңда тынчтыкты жактап, тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын илгерилетүүдө. Демилгелери заман чакырыктарына шайкеш келет. Дүйнө жүзү боюнча курал-жарактарга колдонулуп жаткан 3 триллион доллардан ашык акча каражаттарды элдин турмушун жакшыртууга, ачарчылыкты жоюуга, экологиябызды жакшыртып, абаны тазартууга колдонулат. Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жумуп олтурбашыбыз керек. Менин өлкөм ар дайым зордук зомбулуктун жана терроризмдин бардык көрүнүштөрүн кескин айыптайт. Кыргызстан тоолуу өлкө катары тоо экосистемасын сактоону бардык мамлекеттердин жалпы жоопкерчилиги деп эсептейт. Кыргызстан эл аралык айдыңда көтөргөн демилгелери колдоо табууда. Бириккен Улуттар Уюму Бишкектин демилгеси менен 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялаган. Ак кыр баскан тоолордун сакчысына айланган ак элберсти коргоо күнүн быйыл 23 октябрда дүйнө жүзү белгиледи. Бул демилгеге дүйнө жүзү кулак төшөп, Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясынын кабыл алынышы Кыргызстандын дипломатиялык ийгилиги, айбаттуулуктун, майтарылбас кайраттын, чыдамкайлыктын үлгүсү катары сыпатталган ак элберс биздин улуттук символубуз.